Bir жылда пандемиянын катаал шартына карабастан мамлекеттик бюджеттин кирешеси өскөнүн президент белгиледи. Бул салык жана бажы жаатында санариптик платформаны киргизүү менен ишке ашканын жана бардык социалдык төлөмдөр кечиктирилбестен өз убагында каржыланып жатканын айтты. Ушул жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин кирешелери 129 миллиард сомду түзүп, план 107% аткарылды. 2020 жылдын ушундай эле мезгилине салыштырмалуу бюджеттин кирешелери 43% өстү. Пандемияга чейин 2019 жылдагы тиешелүү мезгилине салыштырмалуу кирешелер 32% өскөндүгүн белгилей кетүү керек. Ошону менен бирге бюджеттин чыгашалары да өсүүдө. Ушул жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 127,7 миллиард сомго аткарылды. Жана 2020 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 20%га көбөйтүлдү. Ал эми 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 26%га өстү. Бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү менен учурдагы этапта бир катар бюджет чөйрөсүндөгү кызматкерлердин эмгек акыларын, жөлөк пулдарын жана пенсиялардын өлчөмүн жогорулатууга мүмкүн болду. Алсак, ушул жылы саламаттык сактоо системасынын кызматкерлеринин эмгек акысы категориясына жараша 50%га чейин, маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акысы 50%га чейин жогорулатылды. Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, ички аскерлеринин жана чек ара кызматынын кызматкерлеринин эмгек акылары орточо алганда 40%га көбөйдү. Кийинки жылдын 1 январынан тартып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү департаментинин кызматкерлеринин эмгек акылары орточо алганда 40%га, ошону менен катар эле мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын адистеринин эмгек акысы дагы 40%га жогорулайт. Жана мугалимдердикин да жогорулатабыз деген планыбыз бар. Мындай иш-аракеттер муну менен эле токтоп калбайт. Бюджет чөйрөсүндөгү башка кызматкерлердин да эмгек акыларын жогорулатуу иштери бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша улантылат. Мындан тышкары, ар айлык социалдык жөлөк пул алган балдардын жана бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жөлөк пулдарынын өлчөмдөрү ушул жылдын 1 октябрынан 50%га көтөрүлгөн, 2022 жылдын 1 январынан тартып 100%га жана айрым категорияларга 200%га чейин жогорулатылат. Ошондой эле пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнө индексация жүргүзүлдү.